биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Ош мамлекеттик университетинин тарых илимдеринин доктору профессор Байбулот Абытов Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер наамына татады. 40 жылдан бери билим берүү тармагына өзүнүн салымын кошуп, өз кесибин сүйүп, талыкпай эмгектенип келе жаткан кадырлуу окутуучунун алган мамлекеттик сыйлыгына Ош мамлекеттик университетинин жамааты жана шакирттери кубанып турушат. Ana ушундай эмгектер, ушундай жакшылыктар дайыма сени ыроолоп жүрө берсин. Байбулот Абытов 400дөн ашуун илимий эмгектери, алардын ичинен 16 монография, колдонмо окуу китептеринин ээси. Алар кыргыз, орус, англис, кытай, поляк, тажик, түркмөн тилдеринде басып чыгарылган. Кыргызстанда эң биринчилерден болуп, кыргыздардын тарыхый инсандары, эгемендүү Кыргызстандын саясий партиялары аттуу атайын курстарды окуу процессине киргизип, тиешелүү окуу усулдук иштелмелер менен камсыз кылган. Абдан көп адистерди даярдоого биз өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ата мекенибиздин, эли журтубуздун, кыргыздын тарыхын, кыргыз мамлекетинин тарыхын жеткирүүгө аракет кылып көрдүк. Бир топ жыл тарых адистиги боюнча жаш адистерди даярдоо жаатында сиңирген эмгегим үчүн мына ушул ардактуу наам берилди деп ойлойм. Байбулот Абытовдун айтымында педагогдук кесип чоң эмгекти, сабырдуулукту, дайым изденүүнү, замандын өзгөрүүлөрүнө жараша билим алып, ошол шартта окутууну талап кыларын жана кандай учур болбосун өз кесибин сүйүп, анын ысык суугуна чыдап эмгектенүү керектигин билдирет. Биздин баягы кеңеш доорунан алган билим берүү жаатында тажрыйбабыз азыркы дээрлик жарабай калды. Ошондуктан биз мен мисалы илимдин доктор профессор болсом дагы ушул жаңы окутуу технологияларын изилдеп, жаңы талаптарга шайкеш болууга аракет болдум. Бул деген сөз адамдын аң сезимин, дүйнө таанымын кеңейтүүгө, жаңы тажрыйбалар, жаңы технологияларды, ошону менен катар айрыкча мына компьютердик ыкмалар, компьютер технология үйрөнүүгө мажбурлап атышат. Илимпоз бүгүнкү санариптешүү доорунда студенттердин билимге болгон кызыгуусун арттыруу үчүн окутуучулар түрдүү усулдарды колдонуусу зарыл деп эсептейт. Азыркы убакта өзүң кызыктар болуп, өзүңүн билим деңгээлиң, өзүңүн дүйнө таанымың, өзүнүн интеллектуалдык жана маданий деңгээлиң жогору болбосо, сага келген студенттерди ушул арта калган деңгээлдер менен кызыктырыш кыйын. Азыркы карабайсыңар, азыр абдан санариптешкен балдар келип атат, балдар, кыздар. Бүгүнкү күндө билим берүү жаатында бир чети өтө жооптуу, экинчи чети өтө катаал жана татаал. Үчүнчү жагы эгерде бардык ыкмаларды окутуунун жаңы технологиядан кабардар болсоң, өтө жеңил дагы десе болот. 40 жылдык эмгек тажрыйбасында Байбулот Абытов илимий жетекчи болуп 16 тарых илимдеринин кандидатын, 2 докторант даярдап чыгарды. Катуу айткан жерде катуу айтып, жумшак айткан жерде жумшак айтып, эркелеткенде эркелетип, урушканда урушуп бизди кыскасы чыгарды. Агайга биз жакшы ыраазычылыгыбыз менен мындай дайыма таазим этип келебиз. Өзгөчө мындай мээнетке чыгай. Мен дайыма кафедрамда сүйлөгөндө айтам да, менин жетекчим бул дыйкан тарыхчы депчи. Анткени аябай көп эмгектер жазат. Быйылкы жылда профессордун 3 китеби жарык көрдү. Ардактуу наам ээсинин айтымында мамлекеттик сыйлык илим жолундагы изденүүсүн улантууга чоң дем берет. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген Нуржамал Алымкулова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары. Байбулот Капарович, Ош мамлекеттик университетинин чыгыштануу институту